Ар бир мамлекеттик органдарда ишмердүүлүк жүргүзгөн статус катчы кызматы эми мыйзамга ылайык жоюлуп, алардын милдети тармактардагы жетекчинин орун басарларына жүктөлөт. Жакшы ниет, ой менен түптөлгөн аталган кызмат алгач керектүү болчу. Ар бир министрлик ведомстводогу тажрыйбалуу кадрларды сактап калууга, каражат маселеси боюнча уполтоодой милдет аткарат деген ишеним менен түзүлгөн статус катчылар тилекке каршы өздөрүнүн функцияларын аткара алышкан жок. Бул кызматка дайындалгандарды министрлер биринчи күнүнөн эле душмандай кабыл алып, мамилеси жакшы эмес болуп жүргөн дейт экс депутат Нарымбек Молдобаев. Биринчи күндөн баштап эле министрлер, стат секретарларды өзүнүн бир менчик үйүнө кызматка алып аткансып, жактырбай, алардын бир орун тартып алчудай болгондой болуп, каалабай, кабыл албай кызматка ушундай болгон көп көрүнүштөр болду. Ал боюнча биз айтып деле аттык. Мисалы үчүн конкурстан өтүп келет, аны кабыл албайт. Эгерде статус катчы тармактагы кадр маселеси менен каржыны телеси жетекчилери менен орун басарлары алакты болбой өздөрүнө тийиштүү милдетти так аткарышып, мамлекеттик кызматтын кадыры артмак. Мындан тышкары дайындалган аткаминер өзүнүн тааныштарын ошол тармакка чогултуп алып, династия түзүүдөн оолак болмок. Тилекке каршы башкы максат орундалбай, статус катчылар тойдогу генералдай эле кызматын түшүнбөй да калышкан болчу деген сын пикирлер да жок эмес. Мындай рудиментардык эч кимге эч бир пайдасы жок. Мындай баягы тойдогу генералга окшоп калды да. Себеби ал өзү иштеген, өзү жетектеген мамлекеттик органда эч кандай роль ойнобойт. Жана өзүнүн кесиптиги да ошол чөйрөгө, ошол мекемеге тиешеси жок адамдар коюлат дагы өзүнчө эле чындыгында ал мекеменин кээде чындап эле жакшы жетекчилерине жолтоо болгон окуялар көбүрөөк болуп калды. Эгер мамлекеттик органда статус катчы кызматы жоюлса да тармактын иши аксабайт. Ансыз да аткаминерлер кадр маселесин чечет деген жооптуу өкүл менен акылдашпай, макулдашпай эле өз билгенин жасап жаткан көрүнүштөр толтура. Бирок кээ бири таасирдүү фигурага айланып, айтор статус катчы кызматынын ашмалтайы чыккандыгын өлкө башчыда баамдап калгандыктан аны жоюу мезгил талап экендигине көзү жетти дешет талдоочулар. Анткени өз ишин билбегендери министрдин орун басарынан айырмасы жок болуп калган учурлар көп. Акырында менимче ал милдет такыр унутулуп, аларга берилген функция аткарылбай, статус катчылар деле министрлерден кем калышпай бат-бат алмашып, анан кадимки эле орун басардай иштерди аткарып калган болчу да. Андыктан менимче ошол институт катары статус катчы дегендин мааниси такыр болбой калган чынында. Аны жойгондон эч кайсы бир мекеме күчүн да жоготпойт, эч кандай бир өзгөртүүккө деле учурабайт. Ар бир мамлекеттик жогорку кызматка дайындалган жетекчи келери менен мекеменин кароолун тарта алмаштырып, тааныш билиштерин кызматка дайындоону салтка айланта баштагандыктан буга каршы туруу үчүн дал ошол статус катчы иш алып барып, тажрыйбалуу кадрларды ордуна сактап калуу милдети жүктөлгөн. Тилекке каршы бул кызмат айрым тармактарда таасирдүү болуп, функцияларын аткарбай калды деген кине коюлганы менен мамлекеттик органдарда артык баш болгон кеңешчи деген да кызмат бар. Бул сыяктуу аткаминердин үстүнөн көзөмөл жүргүзгөн тескөөчү кеңешчилер учурда зарылчылыгы жок деп эсептелүүдө. Стат секретарга азыр көп нерсенин баарын мойнуна илип койгон. Карап көрсөңөр, министрдин ордунда жогорку кеңеште отчет берип отурат. Министрдин ордунда объектиде президентке отчет берип отурат. Ал анын милдетине кирчү маселе да ага кадрларды сактап калыш. И плюс финансыны көзөмөлдөп туруш. Эки эле болчу да. Президент кол койгон мыйзамдын маанисине токтолсок, мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кирүүнүн, бош кызмат ордуна дайындоонун, ротациялоонун, кызматтык иликтөө жүргүзүүнүн, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат менен байланышкан чектөөлөрдүн тартибин, кызматчылардын укуктарын, милдеттерин жана жоопкерчиликтерин, социалдык коргоонун кепилдиктерин, кызматты токтотуунун тартибин аныктайт. Шекер Сатыбалдиев, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.